Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Акыркы күндөрү интернет тармагында көпчүлүктүн көңүлүн көтөрүп, жүзүнө жылмайуу тартылаган акындардын, тактап айтканда төкмө акындардын ырларын угуп калдыңыздар болуш керек. Алгач эске салуу үчүн дал ошол видеодон үзүндү көрүп алалы. Куттуу болсун 8 мартыңа. Эй Вали! Куттуктогон эркектердин шарты бар. Суу тамагын дайындар, сулуу назик айымдар, Күндөн бийик эркектерге баркыңар. Гүлдөр калбай базарларда сатылып, күн да жылып, кыздар кеттиң ачылып. бир да эркек жоош эмес, бир да камя бош эмес. Түгөндүдөй шарап менен шашылып. 23-үндө носки берип алдашат. Март келгенде жанымсың деп жармашат. 8-inde жаркылдап, 9-unda каңкылдап, Аба ырайы бир түн өтпөй алмашат. Менин жанымда дал ошол сөз баккан, сөз таптаган жаш төкмө акындар турат. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер майрамыңыздар менен. Бирге кош келдик. Келиңиздер, бүгүнкү биздин эфирибиз эркин форматта болот. Айтышабыз, ырдайбыз, барлашабыз, ошондой эле арасында оюн да ойнойбуз. Келиңиздер, алгач өзгөчө болуш үчүн өзүңүздөрдү тааныштырбай, Мамбет акын сиз Нурсултан мырзаны, Нурсултан мырза сиз Мамбет акынды тааныштырыңыздар, ыр аркылуу. Кара сөз менен тааныштыралы, э? Хорошо. Мамбеттей болгон агабыз 96-жылы туулган. Нурсултан деле 99-жылдын апасынан куулган. Азыр айтышта жүрөт бул агам, көп нерсени күтөт коң өзүңдөй болгон уулдан. Бул кадырес акын Нурсултан кече казакка салган чуулган. Байкем кече казактан алып баш байгең атагы даңкың угулган. Нурсултан нарын жеринен дөбөлүдөн учкан туурдан. Алыстан келип бул байкем көл жака кайра бурулган. Апасың акын кылып төрөгөн ак бешикке бөлөгөн. Ошону айланама сендей уулдан. Азаматсыздар, куюлуштуруп ырдаган баарында эле боло бербейт. Анан келиңиздер, эң алгачкы төкмө акындыкка аттанган жылыңыздарды эстеп айтып бериңиздерчи. Ал күндө мындай эстөө өзүнчө толкундонуу, сүйүүнү жаратат болуш керек, э? Келиңиз, сизден. Мен баштайлы. Мен негизи башында комузчулукка кызыккам. 13 жашыман комуз чертип, анан гүлдөрдү ойноп, аябай комузчу болгум келчү. Көкөй кести деген күнү бар элем радиодон. Мал карачы элек. Кечинде саат 6-лар менен мал келет эле. Корого киргизер кезде ошол кезде радиодон көкөй кести чыгат эле. Анан үйдөн коюп, мен ошол күн угат элем да. Дайым угат элем. Күндө чыкчу. Анан ошону армандап мен комузчу болгум келчү. Анан комузчу болгум келип чет комуз алып жүрүп, анан акындардын айтышын угуп, анан акын болгум келди. 15 жашымда ошол жамактап баштадым өзүм. Бирок эч кимге айткан жокмун. Киши келсе жаба калам эшикти, бирок ырдабайм, бирок өзүм билем да мындай. Ырдаган кыйы тайчыкым келет. Тайкелер менен өткөн бул өнөр негизи. Мамбет Турсун деген бир тайкем бар эле. Ошол акын болчу, анан бир байкем жамактаган билип калып жүрсө алып тааныштырайын деди. Ошол кишинин үйүнө барып 3 сааттай айтышып, анан сен жакшы эле жамакчы акын экенсиң, бул сене чыгат деп, анан 2014-жылы Акчийде биздин райондо Нооруз өттү. Ошол Ноорузда айтыш боло турган болду. Ошого мени алып барды. Тандоо турдан өттүм, элдин баары жактырды. Ошол айтышка 21-inde Ноорузга чыктым. 2014-жылы жылкы жылы болчу ол кезде. Анан бизден чыккан Тулпар акын деп ошол кезде элдин алкышын алып, 10 миң деген элдин батасын алып, биринчи жолу айтышка чыгып, биринчи баш байгесин алып, ошондон тарткан өзүмдү акын сезинип. Чуу дегенде эле баш байгени алган турбайсызбы? Ошол менен өнөр жолуна түшүп калдык.
Сиздин тарыхыңыз кандай? 2014-жылы деди го Мамбет байке. 2014-жылы жалпы айтыш тууралуу маалыматты билдим. Кыргыз өнөрүндө айтыш деген жанр бар экенин билдим 2014-жылы. Анткени Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгына карата айтыш болгон. Ошол айтышты телевизордон түз эфир берген да байке. ЛТР каналынан билем да. Ошондон баштап айтыш жан дүйнөмө жакын болду. Андан кийин биздин YouTube жок да. Колунда бар адамдарда болсо керек. Биз колунда жок деген нерсе эмес. Ал убакта телегей биз жакта YouTube телефон деген нерсе көп колдонулчу эмес. DVD менен диск деген сонун нерсе бар болчу. Анан апамдар нарынга барганда мага айтыш диск ала келиңиздер деп, анан сыртында казак акындары, кыргыз акындары мынтип домбура кармаган дисктерди алып келип, анан 2013-жылкы мурунку айтыштардын дисктери бар болчу экен. Ошолорду көрүп, анан ошол айтышты билгенден кийин мен башка нерсе кызыкпай калдым. Ошо айтышты эле көрүп жата бердим, айтышты көрүп жата бердим. Анан бабамдар, атамдар айтпай биз мындай жаңылып калчу деп калышчу да. Аларды да угуп бүттүм да. Анткени мурун алар деле айтышты көп маани бере бербесе керек да. Аларды да кызыктырып ишилип, алар дагы акындарды жаттап бүттү. Өзүм дагы жаттай баштадым, изилдей баштадым. Басымды бөлүгө Аалы Туткучу агаларыбыз, Элмирбек Иманалиев агаларыбыз, Амантай Утманалиев, Азамат Болгонбаев, Максат Кулуев деген агаларыбыз болду. Ошолордун айтышын көрдүк. Андан кийинки муундун айтышын көрдүк. Анан ошону кыялдандым. Ошондой, бирок өзүм акын болом деп өзүм максат да койгон жокмун, ойлогон да жокмун, андай оюм да болгон жок. Анткени ага чейин бир жок дегенде дың эттирип койчу дегенде, дың дегенде эчтекем жок болчу. Мектепте окуп жүргөндө, карапайым мектепте жакшы эле окуум болду. Ушундай нерселер менен аралашып жүрчүмүн да. Кызыгып жүрүп, эгер сенин кызыгууң күч болсо ошол нерсеге жетет экенсиң. Акырынан кызыга баштадым. Айтыш баягы мен көрбөгөн айтыш калган жок да. Анан мен бир нерсеге кызыга баштадым, Мамбет байке. Казак менен казак айтышкан кандай болот? Бул тарыхта ушундай болотпу дейм да. Казак менен кыргызбы же? Жок, кыргыз менен кыргыздын айтышын көрөм да. Кыргыз менен казактын айтышын көрөм. Анан казак менен казак айтышкан кандай деп мен ошо өнөргө келгеним биринчи домбура кармап үйрөндүм. Домбура менен жаш таланттар деген бар. Казактарга чукулураак болдум. Анткени чоң тайнебиз казак болгон, Акай деген тайнебиз болгон, казактын кызы болгон. Өзүбүз дагы казак, бир тууган элбиз, ошондуктан алардын өлөңүнө, ырларына, поэзиясына Мукагали Макадаев агаларыбыз, Залкарларыбыз, Абайдын нерселерине кызыгып, ошолорго кызыгып жакыныраак болдук. Ошол себептен домбура черте баштадык. Домбура менен жаш таланттарга катыштым. Мектепке ошондо мен 11-классты аяктап аткан учурумда, анан билдим, өзүм ошол убакта билем, бирдеке кошуналарга ырдап берип, андан кийин эле жаш таланттар болду, райондук деңгээлде, андан финалга өтүп облустук деңгээлге бардым. Андан кийин барсым, бир облустта 3 акын келди, ат баштан бир акын. Баян байкенин шакирти болуп жүргөн бир бала Рыс келди деген да бир акын, да бир төртөөбүз айтышып, ал жактан гран-при алдым. Анан республикалык болду Достук шаңы фестивали деп Ысык көлдө, аяктан да гран-при алдым. Ой, ал убакта жылдыз боло каласың айылданчы. Мен де анан агаларга келип кошулуп катарына 2017-18-жылы кошулдук. Жаңы ошо жалпы өнөрдүн башталышы 17-18 жыл деп эсептейм, 18 жылга толукканда байкелер айтыш Мамбет байкелерди ага чейин көрүп таанып билип калганбыз. Ошол убакта байкелер кыскасы нарынга келип калды, байкелердин колун кармап, ал убакта Элмирбек Иманалиев агабыз айткандай, бул Мамбет байке, Баян байке, Асылбек байке, Турат Жылдызбек байкелер, буларды эми адам десем да кичинекей болуп калат да. Адам десең кичине, эми адам кенедей эле бир нерсе да. Ушундай бир. Анан булардын келип колун кармап келип эсимде өзгөчө келип мына агабыз домбурасын чертип ошол убакта Баян байкелер менен учурашып келип айылга барып толкунданып бир ай мен ошентип жүргөм. Мен сизге байланышып калганда, кайсы акын менен келесиз, токмо акындар керек дегенде сиз Мамбет акын деп айтып калдыңыз да. Анан ошондон улам менде мындай суроо пайда болуп атат да, экөөңүздөрдүн төгүүдө, ыр төгүүдө форматыңыздар кандай, өзгөчөлүктөрүңүздөр, окшоштуктарыңыздар барбы? Домбура четкенибизди койсун. Домбура четкенибиз Мамбет байке дагы казактарга чукул, биз да казактарга чукулбуз. Анткени акыркы ырды дагы үчөөбүз жаздык го. Үчөөбүз ырдап чыктык. Анткени азыр бөлүнүү деп да кабыл албашы мүмкүн. Бир адам менен бир акындын мамилеси жакшы, же жылдыз келишип, стили окшош болушу мүмкүн. Анткени Мамбет байке экөөбүз көбүрөөк дагы бирге жүрөбүз. Негизи мындай болот го, кээ бир токмо акындар күлкүгө жакын, юмор аркылуу мындай төгөт, ыр төгүп. Сиздердики кандай? Ошондой же сиздер бир учурда юморго аралаштырып, бир учурда мындай олуттуу теманы козгоп коесуздар? Аралашып каша болуп кеткен.
тамаша. Бизге ар кандай болсун Нурсултан менен айтышкан ыңгайлуу. Анткени бул Нурсултандын өзү дагы такалбайт. Кандай өйдө салсаң өйдө чабат, ылдый салсаң ылдый, коктуга салсаң коктуга айта кете берет да. Домбара десең домбара 11 муң десең 11 муң, 8 муң, 8 муң. Дагы ошондой эле, мен деле ошондоймун. Ошого Нурсултан чакырган болушу мүмкүн, ыңгайлуураак деп. Биздики жана айырмачылыгыбыз жооп берүү жагынан деп ойлойм, анткени биздин кыргыз акындарынын ичинде бир аз жооп берүү жагынан алсызыраакпыз. Ошолордун ичинен экөөбүз сот башындабыз, алысча. Азаматсыздар. Экөөңүздөрдүн жогоруда видеоңуздарды көрүп калдык. Ошондо ким сунуштады, кимдин идеясы болду бул мындай тамашалуу? Ошол эле учурда сонун кабыл алышты бардык. Алемнан баштап Нурсултанда Желин оосунун чоңуна кичинесинен корктойт. Ооба, агалардын эң кичүүсү бизбиз го. Бул негизи мурунда тартылган видеолор экен. Андан кийин ак үйдүн астына свет өчүп бишкегимде, свет өчүп күнүгө деп ырдап калдык. Ал да жакшы кетти. Анан байкелер болуп өзүбүз теннис ойноп турабыз, өзүбүздүн уюшуп турган нерселерибиз бар. Ошол жактан сунуштап калып, макул деп Арген байке, Мамбет байкелер колдоп, анан тарттык, түнкү 2де тарттыкпы? Өзүбүз 11-12де теннис ойноп бүттүк, 1де башта. Илхом түнкү 2де келди. 2ден баштап 2ге чейин тарттык ошойбуз. 30-40 кадр тарттык. Дубльдар бир канча болду. Анан дагы алдыда ушундай планыңыздарда барбы? Дагы бир сонун эл кабыл алган ырларды чогуу ушундай эле интернетке жайылтып турган. Эми хайп сыяктуу. Нурсултан менен кимди тандайт экен? План бар, анткени биз ошон Мамбет байке айткандай айтат да, Азамат кайда кетти дейт. Анан Арген байкелер менен Мамбет байкелер менен тартып калдым дейт. Анан Жылысбек байке жок болуп кетти. Эмики мен сунушум сени, мен башка бирөө менен тарт, кийинкисин башка бирөө менен. Ушундай кылсаң жакшы болот деп ойлойм. Мамбет акын ушундай кайрылып береби? Мамбет акын деп. Байке айткандай, сенин атыңда 2 кайталарча эфирге чыгат. Сурамайки. Сиздин бир канча обондуу ырларыңызды угуп калабыз да. Анын ичинде ата-эне тууралуу, анан канча репертуарыңызда канча ыры бар? Анан жалпысан мындай чыгармачыл адамдарды аткарып жүргөндөр барбы? 3-4 ырым бар. Бирок ырчылыкка, оончулукка аябай деле азыр бет бурган жок. Бул эми мен мына жаткан кезде кошумча өнөрүм десем болот. Мен ырчы болом. Хобби деле эмес, мен ырчы болуу мындай максатым болгон эмес. Мен эң биринчи ушул акындыгымды аркалайм деген. Анан акындыкка кичине жөлөк таяк болсун деп комуз менен обондурларды ырдап жүрүп анан тойлорго элдер чакырат, төгүп каласың, анан ырдайсыңбы, үнүң жакшы экен, ырдап койбойсуңбу, сен муну эмне ырдабайсың деген сунуштар түштү. Чын ырдаса болот турбайбы деп. Ошол анан кийин обондор чыгып баштады, отуруп, кыялданып, ата-эне жөнүндө чыккандыр. Ата-энем алыста болуп, биз көрүшө албай, ушундай мезгилдерде чыкты. Ошондой мезгилдерде чыган ырларым бар, бирок атайын артынан кубалап, ушул нерсе менен жамбагам, ушул нерсени кылам деген планым болгон эмес. Жөн гана ошол эл үчүн. Инстаграмыңыздан көрүп калдым да, сиз 2 жашты комуз менен киргизиптирсиз. Мындай нерсе башка акындарда деле болгонбу же сиз биринчи жолу ушундай кылдыңызбы? Бул нерсени биринчи Асылбек байкемилер баштаган. Комуз менен алып кирип, андан кийин Баян байке көз алып кирип жүрдүк. Илгери чын айтканда жар деген түшүнүк болгон эмес. Жасалуу деп акындар алып кирген, анан Токтогул фильминен карасаңыздар дагы ошол жерде Алымканды комуз менен алып кирген жери бар. Анан бир тойдон сунуш түшүп калды. Баян байке түшүндүр ниети бар экен, бирок ошону кылалы деп атат. Биз аранжировкасын жаздырып берели дейт. Силер кирип ырдап бергиле деп. Баян Акматовага көз эң жолу алып кирген. Музыка менен коштоп ага чейин Асылбек Маратов, Арген Мирзоого алып кирген. Токмо акын дегенде биз караңгыда көз тапкан, кабилеттен сөз тапкан адамдарды билебиз да. Апаңды айтат. Анан келиңиздер кечке барлашып сүйлөшөрбөй, мен оюнду даярдап койгом. Көрсөтүп коеюн көрүүчүлөргө. Азыр Нурсултан мырзага көрсөтпөйм бул сөздөрдү. Эми бул сөздү көрүп алдыңыз, сизге көрсөтпөйм, мындай кылып тосом. Сиз Нурсултан мырза кайсы сөз экенин ырдап айтасыз, ырдап түшүндүрөсүз. Сиз аны айтпайбыз, сиз болсо ошону табышыңыз керек, Нурсултан мырза. Түшүнүктүү. Келиңиз эми сөздөрдү араңлаштырып коеюн. Алып салып коймойбу? Жок, сиз айтат экенсиз, ырдап мен табат экенмин, жогун. Мен сиздерге 5-5тен даярдап койгом. Азыр сиз табасыз, кайсы сөз экенин. Кагаздын аркасын карап окуп алмай жок.
Ha, bo'ldi. Hani görüşler ko'rsatib qo'ying, e? Bunu aytpay turib birda turem, he? Shunday. Lekin tavakkal. Te jogorda turuşkan, elder atın uğuşkan, Deputat. internetke çıkkanda, kulağı çıkpay turuştan. Sırdır adam. Bu adam. Neden bitmem? Uqqan joqsan? Yo'q, uqqan jo'q. Elder köp barıp jaynagan, kazanı köp kaynagan, al jakta çirkin bari var, akçaң bolsa taular. Abul Dükön. Dükөндөн dagы çoңurak, andan dagı zorurak. Al жерде бары коюлат, ал жерден бары табылат, ал жерден барын агылат. Азаматсыз. Son düşündüler dostlar. Жакында болот буйруса, анда мусулмандар Oroza. топтошкон, менин фамилияма окшошкон. Oroza. Айта элек деле дос. Sizin bir sözünüz бүткөнгө чейин эме ырдай бериңиз, e? Ben battapın hareket kılayım mı? Ооба. Негизиң айтайын ойду биринчи, бул жагы болсун сүйүнчү. Эмне болот таап көрсөң үйлөнгөндөн кийинки. Bala. Бала. О балаң да кирет ал жака, аял да кирет ал жака. Ой. Эледирек айтайын, айланайын Нур Султан. Ушул жагын байкагын. Senin kıyal menen maksatın orundalçuu nerseler. Oşonun emni de aytabыз Nur Sultan. Жақшылап айтып берсеңер. Таппадың окшойт, муносын кийинкисин алыңыз. Эмне деп аталат Нур Султан азыркы тартып жаткан чагыбыз. Peki. Ошоң эфирди уюштургандар ким эле? Атына билсең айтып бер. Орусчасы Центрдейт. Şu kızıklı olmaktan. О, Центрде орусчасын айтсам билбейсиң, Нур Султан ошону кантип сүйлөйсүң. Bor. Жакшылап айтып көр. Борбордук телеканал деп. Bor. Teлеканал. Буйруса бардык нерсени табар деп. Мен билем борбордук телеканалдын эң мыкты лучший кабар деп. Азаматсыздар. Эмиң рахмат мына карындаш. Эми Нур Султанга кезек берели. Мен бул айтсын мен табайын. Булдан акылдуу эле себеби. Андан айтып көрчү Нур Султан. Ошоң ар жагын бирге көрөлү. Кагаздын аркасынан окуп албайсыз, э? Окулап турбайбы? Мындай кылайын. Nereye? Handаңырдого тилим жетеби бул бүгүнкүң эмес кечеге. Ошондой убак кезиңден оюндун өткөн нечени. Жакындап байкеге жатат. Эй, баракелде. Азаматсыз. Ушинтип кыйнабай таап турмуз. Күн менен түн теңелсе жердин бети көгөрсө. Арпадан дандың үбөлөп апалар жасайт. Буудайдан дандың... Эй, баракелде. Уйгастырып кой. Халыдай болгон алпакын, кыргыз казакка калкакын,
Дагы да башкаң өнөр менен тамшандырган канчасын, аргымак минип бастырсаң алыгам кайдан чарчасын, ал оюндуң ойносо кумаллары таркасын. Эй, баракелди. Азыр адамдын башы чыкпаган, бирок ал жака кирбейт мыктадам, жатса дагы ошону кучактапай кең уктаган. Смартфон, айфон. Жакында. Эй, баракелди. Азыр көбүнчө депутаттар колдонот, буну депутаттар ойлонот. Жок, карама каршы байеке бири-бирине чоң болот. Алы жетпей калганда муштумдарын колдонот. Эки-экиден биригип, бири-бирин төбөгө чагып кордомок. Ал ишти кылбай депутат, алдыга жылсаң оң болот, алдыга жылса зор болот. Парахор. Жок, жылганды байкең ойлобо. Жакшылап. Башкача. Күчүн чыгарбай, күчүн ал жактан. Жүрсө деген тилегим. Депутаттар антишпей, күлсө деген тилегим. Бул бизде дагы бар экен, сизде дагы бар экен. Рингде дагы бар экен. Бокс. Ушташ. Эй, баракелди. Азаматсыз. Ушташ бе. Жакында эле депутаттар популярный болот деле го. Азаматсыздар. Баракелди. Бир чет аябай маанайыбызды көтөрдүңүздөр. Сонун биздин уюштурган оюндар жактыбы сиздерге? Сон. Маанайыбыз шашылып калды да. Мындай байкашыма караганда манасчылар, ошол эле манасчылар, төкмө акындар өздөрүнүн жаш курактагы адамдарынан мындай улуураак көрүнөт да. Мунун себеби эмнеден деп ойлойсуздар? Анткени улуу адамдар дайыма улуу көрүнгөн. Балким ошол себеп. Бирок чындыгында эле ошондой да. Сиз менен экөөбүз теңбиз, мисалы. Менин классташтарым, ошол эле группалаштарым сизден жаш көрүнүшөт. Эмнеге? Себеби бар да, Мамбет байке айткандай, улуу өнөрдү аркалап жүрөсүң биринчиден. Улуу сөздү айтып жүрөсүң. Колдонгон сөзүң дагы улуу сөз болсо, өзүң чапан кийип, башыңа калпак кийип, элимде болсун ынтымак, жеримде болсун ынтымак деп эле элге акыл айтып, насаат айтып, бир элдин намысын коргоп Казакстанга барып жүрсөң, албетте улуу көрүнөсүң. Азыр экөөбүз тең формабызды өзгөртүп, спорт жакка барып алып, шапканы башка кийип алып, ушундай чута папатали деп орусча сүйлөп жүрсөк, биз деле жаш көрүнөбүз. Бирок биздин табиятыбыз ушундай да, андай жасалмалуулуктун кереги жок. Өзүбүзгө жараткан ушундай нерсени буйруган экен, улуу көрүнөбүз. Мага чейин мен деле таң калчумун. Сиздер бир канча айтыштарга барып жүрөсүздөр, Анан мындай нерсе болобу? Каршылаштарыңыздарга мындай жооп кайтара албай, ыңгайсыз болгон учурлар. Ыңгайсыз болгон учурлар көп кездешебейт, бирок аракет кылабыз болушунча. Бирок айтыш деген бул түрдүү кыялдар, түрдүү нерселер. Бир айткан сөзүнө жооп ойлонуп отурасың. Унутуп калган кездер болот. Кап мына сөзүнө монтип жооп берсем болмок, муну унутуп калган турбаймбы деген нерселер болот. Анан кызыктуу окуяларыңыздардан бөлүшпөйсүздарбы? Көп айтыштарга барасыздар, анан кантип болбосун бир мындай кызыктуу окуялар? Айтышта эмес, бизде мисалы үчүн Кутман экөөбүз эфирге барабыз, тойго барабыз. Анан жок унутпайбыз да. Мен бир тойго барып алып, бул башым неден башталды? Нарында башталды да. Палчандар деп 25 май болуп атканда палчандарды бирдеке деп достор деп ошолор чогулуптур. Анан палчандарды тап койгула деп микрофон кармаганда эч ким жок. Бозийдин форматындагы кафе болчу да, ресторан. Анан Кутман ырдап бүткөндөн мен ырдадым да. Амансыздарбы палчандар деп амандашайын дедим да. Деп анан жаңылып кетип балжандар деп алдым да. Десем Кутман кулагымдын түбүнө туруп алып күлүп атат, мен күлүп атам. Анан айтайын десем тиги микрофонду минтип койбойт, же мен токтой албайм. Тиги да күлүп атат кармалып. Анан жаңылып кеттим сөзүмдөн деп эле күлүп атам мен делечи. Айта албайм, 1-3-4 мүнөт кайта эл күлүп баштады аягындачы. Блин өз. Анан кийин эфирлерге барып калдык да. Баары түз эфирге отурсак ошол эстейм да. Эстеп күлкүм келе берди. Тойго барып да баштасак элечи.
бир баланы эстеп эле күлкүбүз келе берет да. Неге билбейм да. Бир жолу таластыктар кырдып атабыз да. Экөөбүз бирдекени айтсам, тиги да күлдү Кутман. Эми бир тең туш курбалдаш болгондон кийин ушинтип берет экенсиң да. Жаштыктын бир эркелик кезеңи деп түшүнсөк болот го. Анан күлүп атабыз, баштай албайбыз. Алымсак мен күлүп атам, Кутман жаалырдай албайт. Таластыктар өздөрү тойдон чарчап кетти. Алдындар мешке чыгып эс алып келип кайры дагылачы деп атпайбы. Анан ой деп эсибизге келдик. Анан кызыгы Кыргыз радиосуна түз эфирге Мунар эже чакырды. Анан былтыркысында ошентип Кутман Садыбакасов деген экөөбүздү жиберет да. Анан эптеп тиги күлкүсү келип атат. Түз эфирде отурабыз да. Анан бүт алды эптеп, анан баштап алып болбосо Казакстандан, болбосо Каракалпакстандан атып күлүп баштадым да. Түз эфир токтой албайм. Тиги башым мандайыма туруп алып маймыл болуп атат да. Кош бетерчи, кошул ташыл болуп. Анан ошондон кийин азыр Кутман мен сен түз эфирге барбайм дегем да. Азыр ушул жака барсак делечи. Тиги Кутман ырдап баштады, күлкүм келет да. Ошол күндөрдө эстеппи? Ай, билбейм, кээде аны эстебей деле күлкүм келет да негизи. Тиги ырдап барса, тиги да күлкүсү келет. Анан бирдеке съемкага тартып калсак, нуке эшикке чыгып туруп, анан мен эшикке чыгып кетип, анан тартылып бүтмөйүнчө тарта албайт. Мен деле ошол сыяктуу. Анда сиз мындай маанайыңыз түшүп калганда Кутманды карап коюшуңуз керек экен, э? Сиздечи кандай кызыктуу окуялар болгон? Окуялар болду, бирок эске түшкөн жок. Өткөндөгү Казак-Кыргыз айтысын тандоосундачы. Келдик, анан өзүбүз кечигип келип, биринчи келсек Мамбет байке айтып атты. Эми бул айтыш оор жанр, аябай. Анан дагы еще эме сен жеребовканы мурун мындай тартышсың да, бир менен эки деп астына тартып алып, анан экөөбүз жүк болсок бири-бирибизди билип отурчубуз да. Монсун баарыбыздын атыбызды аралаштырат да, анан Мамбет Токто Мамбет Орозулу, Мунусбек Борончиев деп чыгат, калганы билбейт да. Анан сен мен кайсы кезегим чыгат, ким менен чыгам деп ойлонуп отуруп, уже ары бери басып отуруп эле жинди болуп калсың, кезегиң жеткиче чачыңа карат да. Анан мен аягында чыктым го, акыркы жұп болуп, акыркы жұптун предпоследний чыктым да. Ары бери басып ана Ктерканын залынын артындачы. Анан отургуш туруптур да. Байке билейм, бир байке келип жаныма, Иман байкечи бирдеке, байке кой отуруңуз жасы чыккан акам деген Нурсултан Малдыбаевди атап атканын угуп аткам да. Аны эс алып алайынчы байке деп, атай элек болчу. Нурсултан Малдыбаев дегенде тиге отурдум да. Эмеден картондон жасап койтур да. Стол деп ойлодум да. Силер залга деле угулду, талак этип эле чалкаман кеттим. Комусунун мурунга тиги байке жүгүп өчүп кетти. Өзүм коркуп аткам да. Боюмда корку жоголуп кетти да. Тура калып күнүп эле атымды да чыгып калды да. Баягы эле. Күнүп эле, столдон кулап кеттим. Столдон куласам кулайын, тандоотурдан кулап калбайын деп чыгырдым. Анан ошентип кечигип чыктым. Кулагандын себеби жакшы болуптур, анткени билем эмне болот деп переживать этип аткам. Ошо менен чыгып кетти да, кайтып кулап кетти. Ошондо биринчи чыккан жакшы окшойт. Мен биринчи чыктым да, ошо отурдум кечкесинде карап. Жакшы экен. Бирок убайым болот да. Эмне болосуң, өтөсүң, өтпөйсүңбү деген нерсе. Айтыштыкы өзү татаал жанр. Мисалы үчүн ырчылардын кесиби болсун, бир нерсени жаттап, аны орундап айтып коюш бул оңой нерсе да. Айтыш деген жалпы түпкүлүгү белгисиз болуп атпайбы? Мамбет байке экөөбүз деле айтышка жүк болуп чыгып калсак, ертең Мамбет байке мага бир нерсе дайынданып алып, менин косяктарымды билип алып, айтышка элдин астына айтса, мен ага жооп берип чыгып кетишим керек, кайра жооп беришим керек дегенде, убагында ойлонуш керек. Дипломатиялык мамиле болуш керек. Ай, маке андай болбойт деп койгон нерсе жарабайт. Сен калып айтып атасың деп койсоң жарабайт. Аны юмор менен болобу, далил менен кылып, анан чыгып кетиш керек. Ошон үчүн ойлоносуң, каршылашың ким болот, эмне болот. Негизи жалпы айтышты аркалап жүрүш оорураак нерсе. Балким агаларыбыз эрте айтыштан кетип аткан ошол себептен болуш керек. Улуу көрүнүп аткан себеби дагы ушул нерселерден болушу мүмкүн. Мына ушундай өзгөчөлүк кыргыз менен казакка жараткан тарабынан тартууланган бир өзгөчө талант деп айтсак болот, э. Анан келиңиздер эми өзүңүздөр тууралуу, ой бүлөгүңүздөр тууралуу сүйлөшөлү. Анткени экран артында сиздер менен кошо толкунданып, сүйүнүп, ой бүлөгүңүздөр турат эмеспи? Келиңиз, сиз өзүңүз ой бүлөгүңүз тууралуу айтып бериңиз. Канча балаңыз бар? Мен азырда үй бүлөлүмүн. Бир уул, бир кыздын атасымын. Машалла. Ошол. Канча аялдын күйөөсү. Сиз? Мен бойдокмун азыр. Өзүм ата-эне жөнүндө айтпаңызбыз, экран сыртында деп. Атам, апам айылда турушат, ошол жакта эмгектенишет. Чоң энем бар, 84 жаштагы, өзүм жалгыз уулмун. Би ушундай ыр жазайын депсем, жалгыз уулу деген жүрсүндүкүнө окшоштуруп жакшы кетеби дейм да. Кыз бар болчу, кичинекей кезинде чарчап калган да. Анан өзүм жалгыз чоңойдум.
эрке чоңойдум. Бирок эркелеген мен mo babamlar, mamamların bir четине азыр деп шүгүр кылам да. Бири сабаса, мисалы мамам кичинекейинде сабап атыпчы. Аябай катуу сабап атышат, жака тарс чапкан анан бири кичинекейинде сабап атыптыр да. Мама, өмүр болсун деп ушинтип ийиптирмин да. Анан не кичинекей тилим жаңычып, өмүр болсунчу деп эле ушинтип ийиптирмин да. Ал дегениңиз Билбейм ал эмне экенин. Өмүр болсун деп өлтүп койбо деген сөз окшойт да. Өткөндө кимдин эмесин угуп калдым. Сиз бойдокмун деп айтып калбадыңызбы? Сиздерди бул жака чакыргандан мурда инстаграмыңыздарды карадым да. Анан сиз Нурайга казактын жигитине кетпейсиң, биз өзүбүз алып калабыз деп ырарнапсыз, Анан Нурай. Кайсы Нурайбы же Ырчы Нурайбы? Ырчы Нурай. Анан сиздин келечектеги жубайыңыз Нурайдай болушун каалайсызбы? Кыргыздын ар бир кызы Каныкей деп өткөндө бир айтыштан уктум эле. Кыргыздын ар бир кызы мыкты. Жеке бизде төкмакын болгондон кийин патриоттук сезим деген болуш керек деген максат менен тартып койгон. Мисалы ошол учурда эми кыргыз казакты бөлүп жаргым келбейт, бирок кыргыздын кызы кыргызга тийип турганы жакшы болот деген ой менен да. Анткени буну айтыштан көп көрөбүз го. Элмирбек Иманалиев агабыз менен Айнур Турсунбаева айтып атканда, Элмирбек байке тамашалап айтып атса, канагат карын тойгузат, аулак жүренди карагым. Улутумдун бирдеке күйөөм казактан гана табамын деп айтып атат го. Биздин кыздар дагы ошондой болуш керек деген максатта да өзүнүн жигиттерин, өзүнүн улуттун намысын бийик коюп, биринчи кыргыз деп туруп, анан кийинки элди кийинки баскычка коюш керек. Бул бир улуттан бир улутту кем көргөндүк эмес, албетте өзүнүн эли, өзүнүн жери, өзүнүн эли эң биринчи орунда туруш керек. Бирок ал видео тамашалуу видео тартылган. Бир жерге күтүүстөн отуруп калып, күтүүстөн тартылып калган видео кетиптир. Үй бүлө жөнүндө сүйлөшүп калдык, Анан дал ушул таланттарыңыздарды үй бүлөңүздөрдөн кимдир бирөө аркалап кеттиби же жалгыз сиздерсиздерби үй бүлөдө? Мисалы, сиздин балким байкеңиз, балким балдарыңызда ушундай талант бар. Менин тайкелеримде болгон, тайкелерим ушул нерге жакын. Биздин урууда болгон эмес, мен комуз чеп чыккан кезде биздин уруулар бизден андай чыккан эмес. Мындай чоос чыкпайт. Сен комузуңду ташта деп мага кадимкидей аксакалдар кеңешинде элдин баары кеңешип келип айткан, муну ташта эмне кыласың депчи. Бирок мен ошолорго көрсөтөм, мен далилдем, мен кийин Алым менен Жеңишбек менен айтышам, ошолор Кыргызстанга барам десем, күлчү кат кылыпчы. Кантип эле деппи? Бирок мен ошолордун баарына мен ошондой болуп калып турбайбы деп таштап койгон жокмун, бирок тескерисинче мен ошодон кайралдым, ошодон чыңалдым. Мен көрсөтөм силерге, мен болом, мен чыгам, мен кылам деп атып көрсөткөм. Мага комуз чете албайсың дегенде бир айдын ичинде насихат көзүн үйрөнүп, мына силерге деп чет бергем. Өжөрлүгүмөн, баягы кызыгуумандагы өжөрлүгүмөн, өзүмдүн көктүгүмөн алып чыктым болуш керек. Анан эми үй бүлөбүз болгондо мен эки эже бир карындашым бар. Улдан менмин. Экинчи турмушта карындашым университетте студент. Эми кийин балким балдарыбыздан чыгып калар. Жашта балдарсыздар. Сизде үй бүлөңүздө кимдер? Мамам мурдайт. Бирок төкмөчүлүк апаңызда да, атаңызда да жок, Ооба, төкмөчүлүк жок, бирок түпкүлүгүн сүрүштүргөндө бирөөсүндө чыгат. Айнебиз жамакчы болгон, кошокчу болгон, чоң энебиз казактан келип, ал дагы ошондой элдердин ээси экен. Чоң энем айтып атат, чоң атаңдын мындай ырдептери бар болчу. Эч ким билчү эмес экен. Ошол ырдептер өзү менен кетти, бизге да калбай калды. Ал киши да бир жазчы экен. Бардык төкмакындардын түпкүлүгүндө бир өнөрпоз, кошокчу, жамакчы, ырчы чыгат. Биздин убакытта соңунан келейин деп калды. Ошого байланыштуу бир обондорбу, термеби сиздерден сураналы, андан кийин эфирибизде жыйынтыктайбыз. Жарайт, Мамбет байкебиздин сырколоп атканына байланыштуу ырдап берели. Энекелерибиз аман болсун деп Анатай Өмүрханов агабыздын энекем деген ырын аткарып берейин. Кээде айтчу элем, сабадагымыз турганда жарманын барбы пайдасы, кокос банан турганда алманын барбы пайдасы, Мамбеттей булбул турганда менде карганын барбы пайдасы деп. Тамак ооруп калганда пайдасы бар экен, кичине ырдап берейин. Билген жерибизден кошуп койсоң кичине. Энекем, 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 кемибе сырысын берекем,
мен дагы дени сак болоюн ай, оорубай жүрө көрсенесен. Мен дагы дени сак болоюн ай, оорубай жүрө көрсенесен. Турмушта колдогон тумарым, кыйшайсам түзөтүп турарым. 40 жылыга барсыз кетсем даңай, кыйкырып алдымдан чыгарым. 40 жылыга барсыз кетсем даңай, кыйкырып алдымдан чыгарым. Азаматсыз, өнүңүзгө береке. Менин сунушумду четке какпай эфирге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, булдай болгон үнүңүздөр өчпөсүн. Мына ушинтип биздин эфирибиз жыйынтыкталып калды. Анда эркин микрофон сиздерге. Рахмат бизди чакырганыңыздарга. Ушинтип Борборлук телеканалдан чыгып туралар, дайым акындардын үйүнө элге жетип турсун. Элибизде эсенчилик болсун, тынччылык болсун. Келе жаткан Нооруз майрамыбыз куттуу болсун. Чоң рахмат. Байкебиздин тилектерине кошулабыз. Нооруз майрамыбыз келе жаткан кут болсун, жаз майрамыбыз кут болсун. Желегибиз түгөлүк көк асманыбызда желбиреп турсун, асманыбыз ачык болсун. Казаныбыз тек жакшылыкка кайнап турсун. Элибиз аман болсун, ашыбыз адал болсун, башыбыз аман болсун. Сиздерге да чоң рахмат. Кыргызстанда жалаң той, күлкү, салтанат гана болуп турсун. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына ушинтип убакыт билинип билинбей, көзгө илинип билинбей соңуна жетти. Кийинки эфирде көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.